Аккан суу, мага жар керек. Жакындан бери агатайым аттуу ырларды катырардаган Элизара Өскөнбаеваны көпчүлүк болбосо да жалпы коомчулук элдик чыгармаларды ырдаган жаш ырчы катары тааный баштады. Мына ушул салттуу музыкалык чыгармаларды ырдап, ары сыймыктуу, ары түйшүктүү чыгармачылыкты таркалаган Элизара Өскөнбаева бүгүн биздин коногубуз. Эскерте кетсек, жыл сайын Суперинфо гезити уюштуруп келген жыл мыктыларында Элизара Өскөнбаева 2012 жылдын супер дебюту наамына талапкер. Чыгармачылыкка кичинекей кезимден эле айылда окуп жүргөндө эле ушунчалык дастандарга, кыргыздын элдик ырларына кызыгып, өзүмдүн устатым Роза Аманованын сулуулугуна суктанып, ырларына кызыгып, аябай жакшы теледен көргөндө ушунчалык кыялданчумун да. Ушул эжеден сабак албасам дагы бир жолу көрсөм, ошол эже себепкер болду болуш керек эң биринчиден мен ушул чыгармачылыкты алып кетүүмөчү. Анан ата-энем дагы колдоп, каршы болгон эмес, албетте өзүлөрү ырдатып, кара конкурстарда колдоо көрсөтүшүп, ошо бирок 5-классымдан баштап ырдап баштадым мектепте. Анан кийин бул жака Кыргыз мамлекеттик Бүйсара Бейшеналиев атындагы искусство институтуна тапшырып, жаштын тилегин берет дегендей өзүм устатым Роза Аманованын классынан сабак алып калдым. Салттык музыка жана фольклор кафедрасында. Эң биринчи өзүмдүн группалашым Баян Акматов деген таланттуу жигит бар. Ошол бир кечиккен махабат деген ырын мага белек кылган. Ошол ырдын аранжировкасын жаздырып 3-курс кезимде үн түшүрүп ырдагам. Анан эң биринчи ошол ыр менен сахнага циркте Туңгуч театрынын концертинде Асылбек Өзбеков алып чыккан. Ошондо аябай башкача сезим пайда болуп, баягы цирктагы тоголок эмеспи, каягын карап ырдарымды билбей, аябай толкунданып, ушунчалык башкача сезим болгон. Андан кийин филармония, башка чоң сахналарга чыга баштадым. Чыныгында кыз кишиге чыгармачылык менен алек болуу бир топ түйшүктөрдү жаратат эмеспи? Бул эми кандай десем, өзүмдүн жүрөгүмөн, жан дилимден ушунчалык башотум менен кирип, баягы чыгармачылыкка кайрылып аткандыктан менин оюмча өтө деле кыйын эмес. Албетте, бирок сиз айткандай аял заты болгондон кийин чыгармачылыкта өтө кыйын болот. Бирок азырынча үйдө эне болуп, үйдө отура элекмин, ошон үчүн көп билине элек болуш керек. Бул жеке өзүң ырчы болуп иштегенден дагы бизде Маржан деген группа бар, Роза Аманова шакирттеринен түзүлгөн. Ошол группада да аябай кыйын болуп калат экен да. Мисалы жеке өзүң ырдап жүрө берсең билинбейт, аларды мисалы 10 кыз болсок, бирөө төрөп үйдө отуруп калат экен, бирөө үй бүлөлүк шартына жараша ишилсе ар кандай болуп калат экен, бирөө жаңы турмушка чыгып дегендей. Бирок ошол группада тоскоолдуктар көп болуп атат негизи. Анан мен жеке жашоомдо азырынча боло элек, бирок аракет кылып атабыз жакшылап бүзгүлтүккө учурабаганга. Маржан тобу мындан 2 жыл мурун уюшулган. Ошо Роза Аманова шакирттеринин астында өзүбүз биринчи барып Роза эжеге сунуш кылганбыз. Эже ушундай топ түзүп ырдасак эмне болот? Анан эже дароо эле колдоп, түзгүлө деп түзгөн. Азыр көбүнчө ошо биз дагы элдик эски унутта калган чыгармаларга басым жасап ырдап жүрөбүз. Өзүңүздөр билгендей, улуу Жеңи Жок атабыздын Аккан суусунан баштап, Курманбек эпосу Олжобай Кишимжандан баштап кыргыз эли жөнүндө көбүрөөк биздин өзүбүздүн максатыбыз ошол да. Ошо комуз менен, жандуу үн менен элдерге жеткирүү. Ошо жакын арада анан Агатайым деген казактардын элдик ырын кыргызчага латып, которуп, кыргызчаганан жаздыргам. Жакында эле ошо Назым Медибайыров аттуу абдан таланттуу режиссер, актер агайыбыз баш болгон топ тарткан клибин. Чындыгында каарманыбыздын керемет үнүнө суктангандар көп. Эске салсак, Элизара Өскөнбаева Роза Аманова жетектеген Маржан тобунун ырчысы. Мына ушундан уланба айтор Роза эжеге бир аз окшоштугум бар дейт каарманыбыз. Албетте, 5 жыл маңдайыңда отуруп алып эле момундай ырда, тигиндей ырда, комузду мындай черт, комузду постановкаларынан бери эже окшош ойнойбуз. Мисалы үчүн жанагындай үндөрдү, бийиктиктерин алганда, албетте мугалимдикиндей окшошот да, окшошпой койбойт. Сен аны окшоштурбайын десең дагы окшошуп калат. Эмне себептен ушул элдик ырларга басым каласыз? Жөө бир агайыңыздын, же устатыңыздын кеңеши менен болдубу, же бул өзүңүздүн жакындыгыңыз? Жакшы суроо бердиңер, абдан жакшы. Мен негизи чисто мындай таза эстрадан өзүм деле ырдап кетсем болмок. Азыр эми заман ушундай болуп атпайбы? Бирок эмнегедир менин жүрөгүмө үч кылгымыз жакын абдан. Ошо айтып кетпедимби, жа башында кенедей мен ошо Роза эженин талантын ушунчалык жактырганымданбы, ушу комузга жакынмын да. Ошон үчүн эле баягы кой бербейт да ички дүйнөмчү, комуз жагын. Айланып эле эстрадага чукул ыр жаздырайын десем деле болбой эле келип фольклорго айланып калат да. Себеп дегенде инструмент
коштурам обязательно. Анан голосумда да баягы тембр фольклордуку, тем более 5 жыл окуп койдурган постановкадан кете албайсың да. Ошон үчүн фольклорго жакын. Каарманыбыз Кыргыз мамлекеттик Бүбүсара Бешеналиева атындагы көркөм өнөр окуу жайынын салттык музыка жана фольклор кафедрасын бүтүргөн. Бүгүнкү күнү жаш муундарга элдик вокал боюнча билим берип келет. Мугалим болгондо быйыл 3-жыл буюрса кетип атат. Аябай кыйналгам, абдан оор күндөр өткөн. Мен кошо ыйлагым келип, баягы кийин анан мугалимдеримдин баркын билдим десем болот да. Анан баягы өзүң көптү үйрөнүп өткөнсүң да, үйрөтүп атыпчы. Баягы ошон үчүн азыр дагы өзүмдүн шакирттерим деп айтпасам дагы окуучуларым менен абдан сыймыктанам. Кээ бирөө абдан жакшырдаган арасында окуучулар бар. Алар жакшырдаса мен да аябай сүйүнүп калам. Жакшы болсун деп өзүм абдан аракет кылам, эмгектенем. Анан мисалы үчүн комуз менен ырдайбыз көбүнчө. Комуз менен дагы распевка кылабыз. А бирок үндүн өсүшү үчүн тиги фортепианонун жардамы менен дагы ырдап калабыз да. Мисалы үчүн мындай. Бул мисалы үндүн жабык түрдөгүсү да. Ал эми ушуну эле ачык түрдө ырдайбыз. Аны ар кандай үндөрдүн коштоосу менен, например, мындай. Ми, я, ми, я. Ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү жасайбыз. Күн сайын музыкант баягы үнү коюлганга чейин фортепианонун жардамы менен жана комуздун жардамы менен күнүндө ушундай үндөрдүн эрежелерин жасап туруш керек да. Анан ырдайбыз. Ошо үнүңүзгө да өзүңүз кам көрүп турасызбы? Мен эми баягы көптөр айтат го, мен семечка чакпайм, анан муздак ичпейм деп. Мен буга чейин көп деле эч кандай канчалык баягы ушунчалык карасаң ушунчалык назик болуп калат экен да үнүңчү. Аябай деле кам көрбөйм, бирок суукка учурап калбастан албетте баарыбыз эле сактанып болуш керек. Ата бабадан бери келе жаткан элдик музыканы таңазалап келген Элзар айым 1987 жылы Нарын облусунда жарык дүйнөгө келген. 5 бир тууган. Ата-энем азыр пенсия курагында, бирок убагында мугалим болуп иштеген. Апам кыргыз тил адабият сабагынан. Атам болсо бухгалтер болуп эмгектенген. 5 бир тууганмын, 3 кыз, 2 уул үй бүлөдө. Үчөөбүз үйлөнүп жайланганбыз. Анан эми 2 кичинекей иним жана сиңдим бар. Кошумчалай кетсек, каарманыбыз жакында эле кара колдук жигиттин колун кармаган. Жолдошум болсо аты Чыңгыз, Кара колдогу Ак Суу районунда Маман айылында турмушка чыккам. Жакын арада эле 2 айдын жүзү болгону алды буюрса. Биз эми Кудайдын буйругу менен мындан 5-6 жыл мурун таанышканбыз негизи. Анан өзүмдүн курбу кызым ошол жолдошум Чыңгыздын карындаштары болот, Мерим аттуу кыз. Мерим туулган күндө таанышып калганбыз. Анан кийин бирок такыр жолуккан эмеспиз да ошо бойдон. Анан кийин жүрүп ошо үйлөнөргө бир 5-6 ай калган кезден баштап интернет булактар аркылуу сүйлөшүп баштаганбыз. Ошо дагы деле Мерим жардам менен. Анан сүйлөшүп кеттик. Анан кийин башка мамлекетте иштеп жүрчү жолдошум. Анан келип экөөбүз үйлөндүк. Чындыгында Элзар айым менен маектешип олтуруп, анын жан дүйнөсү салттуу музыкага жакын экенине күбө болдук. Комуздун коштоосунда дагы да далай керемет чыгармаларды аткарып, эл сүймөнчүгү болуп жүрө беришине тилектешпиз.